Assalamu алейкум, урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Оштун четинде жайгашкан түштүктөгү эң чоң базар Кара Суу базарына жакын жайгашкан Сарколот айыл өкмөтүнө караган Курбан-Кара айылынын жаңы конушунан сатыла турган 14 сотук жер тилкесин тартып көрсөтүүдөмүн. Эгерде кимде-ким ушул базарга жакын жерден жер издеп жаткан болсо, анда кыялыңыздарга жеттим деп эсептей бериңиздер. Анткени көптөн бери издеп жаткан жериңиздерди буйруса рекламага тартып жаткан чыгармын. Урматтуулар, сонун жаңылык. Бул 14 сотук экиге бөлүнүп дагы сатылат. Азыр эми видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Биз сиздерге жайгашкан жерин бүт бардык маалыматтарды бермекчибиз. Бул жагынан дагы негизги жол каралыптыр. Бул жагынан дагы негизги жол каралган достор. Бул Курбан-Карадагы эски мектепти жакшы билесиздер да. Мына ушул жерде жайгашкан эски мектептин артынан айланып келсеңиздер, наркы тарапта жол бар. Аны дагы видеонун жүрүшүндө көрсөтөмүн. Азыр эми сиздерге негизги даректи ушул жактан көрсөтөйүн. Асфальт жол мына ушул жерден түз бир 150 метр эле ылдыйлап түшсөңүздөр, асфальт көчөгө түшүп барасыздар. Ошол жактан көрсөтөйүн анда. Урматтуулар, мен азыр Курбан-Кара айылынын өзүндө турамын. Эгерде сиздер Кара Суу шаары тараптан бери келген болсоңуздар, Курбан-Кара айылындагы эски мектепти жакшы билесиздер. Бул Бейшебаев Улукбек атындагы көчөсүндө жайгашкан. Мындан түз барасыздар. 250-300 метрден кийин мектеп келет. Мектептин артынан айланып өтсөңүздөр дагы болот, бир өзүнчө көчө менен. Андан түз өтүп барсаңыздар дагы асфальт жолдон чыкпай барсаңыздар, 600-650 метрден кийин сиздерге даректи ошол жактан дагы түшүндүрүп айтып берем достор. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе атасыздарбы, асфальт жол менен. Бул жактан мектепти көрдүңүздөр, мектептин аркасынан айланып ушул туштарга дагы келсеңиздер болот. Эгерде сиздер асфальт жол менен чыкпастан түз келсеңиздер, бул жерде айланасы толук тосула элек фундаменттүү жерди көрөсүздөр. Жанында жалгыз ажаткана бар. Андан өтсөңүздөр тетигинде зал бар. Бул жерде жашагандар жакшы билет. Ошол залга жетпей, ушул жол менен түз чыгып барсаңыздар 150 метрден кийин сиздер менен жолугушабыз. Түз эле 150 метр жогору чыгып келсеңиздер, мына ушул тал катардагы жер сатыкка коюлду достор. Бул жагы тупик экен. Акыркы көчө, акыркы жер мына ушул жерде жайгашкан. Бул жерден дарбаза ачып алсаңыздар дагы болот. Чыгараларын сиздерге тактап көрсөтүп коеюн. Мына ушул экинчи катардагы мына талды көрдүңүздөрбү? Ушул тал берки бурчу болот. Мындан түз барып туруп тетиги талга чейин барат экен. Жакыныраак кылып көрсөтүп коеюн. Мына ушул тал, мына ушул жер. Андан сиздер жогору көтөрүлүп чыгып барат. Ушул жерден Г формасында болуп калат. Эгерде сиздер жарымын аламын дей турган болсоңуздар, мына ушул жерден барып туруп, мына жерден бөлүп алсаңыздар болот экен, урматтуу достор. Бул жагы тетиги өрүккө чейин. Бул жактан өзүнчө бир көчө бар. Дарбаза ачып, өзүңүздөрчө жашай берсеңиздер болот. Андан наркы тараптан дагы көчө бар. Ал жагын дагы бөлүп алсаңыздар болот. Жок, мен толук эле 14 сотуктун баардыгын алам дей турган болсоңуздар, анда баасы 1,5 миллион сомго бааланды. Кеми бир аз болот. Сүйлөшүү жолдору каралбайт. Накталай акчага сатылат. Андыктан чамдаңыздар, кимге кызык болсо лайк басып, комментарий жазып, жора жолдош досторуңуздар дагы жер издеп жаткан болсо, аларга дагы бул видеону жөнөтүп коюуну унутпаңыздар. Бул жагы мына ушундай достор. Тетиге талды көрдүңүздөр да. Андан түз мына ушул уна чыккан, уна турган жерге чейин барат. Бул жактан дагы өзүнчө бир чоң көчө жайгашкан. Анын дагы сиздерге айтып өтөйүн. Суу светтери келген, мектеп, мечит, бала бакчаларга жакын. Мечит жанында жакын жерге түшөт экен. А мектеп болсо 300 метр нары жайгашкан. Таза суу тартылып келип жатат достор. Азыр жерди казуу, түтүкчөлөрдү жаткыруу, көмүү иштери жүрүп жатып, эми кышка байланыштуу бир аз токтоп турат. Карды көрдүңүздөр да, күпүлдөтүп жаап жатат. Мектепти айланып өткөндөн кийинки мектептин аркасындагы көчө дагы түз ушул жерге келет. Бул жери дагы тупик достор. Акыркы үй мына бул. Акыркы үйгө жетпей, оң кол жакта ушул сиздердин жериңиздер болуп калат. Урматтуулар, документтери так. Негизги жалпы ушул жердегилер бир документ экен. Мына чоң үйдүн жери менен бирге экен да. Эми бөлүп сатып атат бул жагына. Тегиздетип коюптур, даяр кылып. Келесиздер, үйдү саласыздар, жашай бересиздер.
Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык, урматтуу достор. Дагы кандай кошумча маалыматтар бар же болбосо жеткиликтisiz маалымат болуп калган болсо, ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр дагы толук чалып байланышып, толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Мен колдон келишинче көрсөткөнгө аракет кылдым. Светтер тартылуу, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Таза суу келип жатат, агын суу бар. Баасын айттык 1,5 миллион сом деп. Эгер бөлүп сатуу жолдору менен ала турган болсоңуздар, анда гүл үстүнө гүл. Каалагандай наркы тарабын алам десеңиздер, наркы тарапта тең жол бар. Берки тарабы тең бул жагын алам десеңиздер, бул жагын дагы карай бересиздер. Ушул жерден ортолуктан бөлүп сатуу жолдору бар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Сак саламатта калыңыздар. Лайктан басып, комментарий жазыңыздар. Сіздерге бұл жер насип кылсын.